Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар түрмөгү, студияда Айзада Сулайманова. Жаңылыктардын кыскача топтому менен тааныштырам. Марипов Россия элчиси Удовиченко менен жолугушту. Сваналиев, Сагди жана Фергана областарынын башчылары менен сүйлөштү. Премьер-министр Улукбек Марипов Россия элчиси Николай Удовиченкону кабыл алганын өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Жолугушуу учурунда Марипов Россия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү экенин белгилеп, эки мамлекетти көп нерсе байланыштырып турарына токтолгон. Премьер-министр элчи менен саламаттыкты сактоо, билим берүү, маданий гуманитардык, экономикалык кызматташууга, инвестициялык климатты жакшыртууга, биргелешкен долбоорлорго тиешелүү маселенин комплексин талкуулады. Муну менен катар Кыргыз Республикасынын өкмөтү президент Садыр Жапаровдун Россияга сапарынын алкагында жетишилген макулдашууларды ишке ашыруу боюнча иштерди жүргүзөөрүн айтты, деп жазылат маалыматта. Өз кезинде Удовиченко кызматташуунун актуалдуу маселелерин ыкчам чечүүгө даяр экендигин билдирди. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Сваналиев Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджобой Ахмадзода жана Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрула Базаров менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу өкүлчүлүктүн маалымат кызматынан кабарлашты. Жетекчилер облустар аралык соода-экономикалык маданий байланыштарды чыңдоо, кошуналык жакын мамилени, чектеш элдердин ынтымагын жана достугун бекемдөөнү сүйлөшкөн. Өзгөчө чек аралаш аймактарда коомдук коопсуздукту сактоо, чатактардын алдын алуу жана жаралган көйгөйлөрдү биргелешип чечүү боюнча макулдашылды деп айтылат маалыматта. Соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясы 4 мартта Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны кылмыш жообуна тартууга уруксат берди. Калиева жыйынга келген жок. Анын өкүлдөрү төрайымдын ооруп жатканы тууралуу дарыгердин маалымат катын алып келишти. Ошондон улам атка минер айымдын маселесин кароонун мөөнөтүн ден соолугуна байланыштуу кийинкиге жылдырууну өтүнгөн. Бирок башкы прокуратуранын өкүлү Үмүт Коңкубаева иштин созулуп жатканын айтып, мыйзамга ылайык башкы прокурор Курманкул Зулушевдин өтүнүчүн токтоосуз кароону сунуштады. Соттор кеңеши маселени журналисттер жок, жабык карап, өтүнүч канааттандырылды. УКМКнын тергөөчүсү Замирбек Сваналиев Жогорку соттун төрайымы кылмыш кодексинин коррупция беренеси менен шектелип жатканын айтты. 2020-2021 окуу жылынын аягына чейин мектеп окуучуларынан милдеттүү форма талап кылынбайт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, 9 марттан тарта Бишкек шаарындагы мектептерде башталгыч класстардын окуучулары кадимки тартип менен мектепке бара башташкан. Ага чейин 1, 5, 9, 11 класстын окуучулары билим берүү жайына барып жатышкан. ММКга башталгыч класстын ата-энелери кайрылып, айрым мектептер форма кийип келүүнү талап кылып жатканын айтышкан. Билим берүү жана Илим министрлиги пандемия шартында ата-энелердин финансылык абалын эске алып, 2020-2021 окуу жылынын аягына чейин милдеттүү форманы талап кылбай тургандыгын билдиришти. Премьер-министр Улукбек Марипов Сауд Аравиянын Кыргызстандагы элчиси Абдурахман бин Саид бин Мухаммед Аль-Жуманы дипломатиялык миссиясын аяктап жаткандыгына байланыштуу кабыл алды. Өкмөттүн маалымат кызматынан билдирүүсүнө ылайык, жолугушууда тараптар эки тараптуу кызматташтык, анын ичинде Кыргызстанда инвестициялык жана инфраструктуралык долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу маселелерин талкуулашты. Өкмөт башчы Сауд Аравия менен түз авиа каттам ачуу маселесин карап көрүүнү сунуштады. Ошондой эле ата мекендик продукцияларды экспорттоо жана инвестиция тартуу максатында Сауд Аравияда көргөзмө жарманкелерди уюштурууну ортого салынды. Өз кезинде элчи бардык артыкчылыктуу багыттар боюнча долбоорлорду активдештирүүгө даяр экендигин билдирди. Ушуну менен жаңылыктардын бүгүнкү түрмөгүн аяктайбыз. Биздин эфирде аба ырайы улантат. Бизден алыстабаңыздар.